Аны менен сүйлөшөт, баарлашат. Бир даамдаш болушу мүмкүн, ырыскылаш болушу мүмкүн дегенде. Анан кайра туруп көздөн кайып болуп кетет. Жана сен айткан туттура. Сыйкырлыгы ушунда. Мындай карап турсаң бул жомок да магияда туруп кайтып жок болуп кетет. Бирок мисалы манаста ошондой. Көздөн кайып болуп кетет. Ошон үчүн булар сыйкыр пирлер. Анан колдоочу катары эгерде кыргыздын түшүнүгүндө эгерде кайсы бир адамды кызыр чалса же кызыр даараса деп коет кыргызча. Эки түрдүү айтат. Же чалат же даарат. Даарат дегени мындай адабий тилде көбүрөөк колдонулат да, касиет даараттыр, кызыр даараттыр дегенде. Эгерде кызыр даараса кайсы бир адамды, анда ал адам бир өзгөчө керемет күчкө эгедер болот да. Мисалы, ал адамдар көбүн эсе кызыр даараган адамдар жашоону өзгөртөт. Ошондой күчкө ээ. Жок, даарат деген неден түшүндүрөт дедиңиз? Даарат чалат деген, кызыр даарат деген дарып кетти дейт го. Түшүнгөн жокмун. Дарит деген сөз түшүнбөй атасың? Жок, дарып кетти десе бул аябай жаман. То есть дарит деген нерсе ошол пир, ошол чоң улуу күч, сыйкыр күч адамды келип каптап, адамга өзүнүн таасирин, күчүн берет деген сөз. Дарит деген. Ошол кызыр кимде дарыса, демек кызырга таандык болгон бир керемет күч адамга таандык болот. Ошол күчтүн жардамы менен адам чоң мындай өзгөртүүлөрдү алып келет жашоого. Эгерде кызыр даарыса адам жашоону өзгөртөт. Кызыр даарыса жашоону өзгөртөт. Адам ошол адам жашоону өзгөртөт. Кандай жакка өзгөртөт? Вот суроо. Жаман жаккабы? Кызыр даарыса жакшы жакка. Касиети бирок касиети бар деген сөз уже касиеттин ээси деген сөз. Бирок адам төрөлгөндө касиеттин ээси болбойт. Адамга бир учурда ал келет. Ошол келген учурда касиет даарыды дейт. Даарыт. Мисалы аянга кабылат, көрөт, ошону касиет даарыты дейт. Колдонду деген. Колдонду деген ал уже касиеттин ээси болгондон кийин ал касиетти колдонуп бир иштерди бүтүрөт деген сөз. Ал башка. Даарыт деген это мындай жакыныраак мааниде ошол конот деген сөз да. Конот, касиет конду деп. Берилет деген. Адамга берилет. Адамга берилет, тартууланат деген. Ыйгарылат деген. Мисалы оомат келди дегендей. Ошондой оомат келди деп айтат го. Даарыт түшүнүм, чалат деген. То же самое. Синоним. Кызыр чалат деген сөз, чалат деген мындай да. Бир нерсеге чалдыгып калыптыр дейт го. Ооба чалдыкты. Бир жакшы нерседе чалдыгып калды. Чалдыгуу дегенди түшүнөм. Чалат деген. То же самое, ошону чалат да. Манастын тили татаал тил. Манаста кээ бир түшүнүктөрдү кыскартып айтат. Мисалы, эми азыр текст боюнча иштей албайбыз да, ошол кээ бир сөздөр чалдыкты, чалат деген ошол бир эле маани. Кыдыр пирим колдосун деп айтабыз. Кыдыр бул сөздүн мааниси да кыдыр деп атпайбы, кыдыр атат. Бул жолго тиешет. Жол дегенде түз мааниде ойлонбогула, мисалы Бишкектен Караколго баратса ошол жол. Жок, жол деп кыргыз бул жерде мындай адамдын турмуш жолу. Эгерде кимди кыдыр даарыса, ошол адамдын турмуш жолу өзгөрөт. Кызыр чалса, ал адам жашоону өзгөртүп атат. А кыдыр чалса, же кыдыр жолукса, анда ал адамдын турмуш жолу өзгөрөт. Адамдын, жеке адамдын өзүнүн жашоосу өзгөрөт. Айырмасын байкадыңарбы? Кызыр өтө күчтүү. Жөнөкөй эле мисал. Турмуштагы. Мисалы Манаста айтсак, көбү нерсе кайра эле илимдин тилине салсак ал жомок, ал болгон эмес, вымысел дегенде мындай деп коюш мүмкүн. Ошон үчүн алыспаган кыдырга көп эле мисалдар бар, санжырада. Мен силерге эң көрүнүктүүсүн, эң таасирдүүсүн айтып берейин. Мисалы, Айтматовду баарыбыз билебиз. Айтматовдо мындай окуя болуптур. Аны ал окуя. Айтматов Чыңгыздын карындашы бар. Жалгыз билесиз, Роза Айтматов. Азыр мына ошол кишинин оозунан чыккан сөз. Болгону мен азыр эстей албайтым, же мен окудум, же анын мындай видео интервьюсун уктумбу, ошол эстей албайтым, бирок ошо Роза Айтматовдун айтканы боюнча мындай экен. 38-жылы Төрөкул Айтматов эл душманы деп аталат, билесиздер. Баарыбыз билебиз аны. 38-жылы. Айтматов Чыңгыз канчада эле ошондо? 10-до. 28-жыл. Чисто арифметически. Ошол кезде эл душманы деп элдин баарына тарап кетет да, ошол жашаган айылында, Шекерде бүт элге дуй деп тарайт. Ал убакта Совет өкмөтү, бийлик, чын бүт баары колхоз, тиги бул деген маалда аялы колхоздо иштеп чыккан, колхоз аны жумуш бербей жумуштан чыгарат. Сен эл душманы үй билесиң. Балдарды куугунтуктай тинтет чоң апасы бар экен, ал уже карып калган болот. Кыскасы ошондо бир үй бүлөдө чоң апасы бар экен, апасы бар экен. Чыңгыз эң улуусу 10 жашта. Анын эниси Илгиз бар, 7 жашта, 7 же 8 жашта, 2-3 жашка айна болчу. Анан эң кичинекей карындаш Роза экен. Роза ошондо бажы эле бала экен.
Мен ал эсимде жок, билбейм дейт, аны кийин айтып берди дейт. Бирок бар экен ошондо. Ошондо 3 бала, анан 2 айал киши бир үй бүлөдө. Эл душманын үй бүлөсү. Элдин баары жектеп, айланып өтүп, булар менен иш кылбай сөйдүп, эл деген элде болот да ошондой. Тем более союздун оңдо. Анан эч бир оокат көрсөтпөй, эптеп эле күн көрмөй дейт. Болгон көзгө басар бир гана саан уюбуз бар дейт. Бир күнү кечинде дейт. Үйгө кирип, баягы малдардын баарын жайгаштырып, анан үйгө кирип, баягы тамак ичип, анан жатаар маал болуп калат го, бир орто эсепмен мен ойлойм, бир где-то 10:30-11 керек болушу. Эл тынчып, баягы айыл тынчып уктап кала элек, бирок караңгы кирип бир топ кеч. Анан ошондой бир күнү ошондой кечинде үйдүн жанындагы иттер ызылдап эле үрүп эле калды дейт. Бир мындай бир башкача үрүп калды дейт. Анан баягы чоң апасы шекчиген экен. Кантседен көп чачкан кыракыл киши окшойт. Ай балам эшикке чыгып, иттер үрүп атат. Жөн үрбөйт, бирдеме болгон окшойт деп баласына айтты. Чыңгызга айтып атты. Чыңгыз анда 10 жашар бала атып чыгып эле караса эле баягы үйдүн алдында кородуп, бир мамылдабай мал кезде деле сарай, азыр сарай түрлөрү бар, ал кезде эмне бир үй болсо болгондор, анан бир бастырма жол болсо жөн эле бир баягы устунга бирдемеге малды байласа керек деп, анан чыкса эле баягы үй жок дейт. Анан кайра атып үйгө кирип эле чоң атасынан калган бир эски мылтыгы бар болчу дейт. Аны деле атайт, эмне мылтык экенин билет эми. Түшүнүп атасың, илгерки мылтыкты шашып ушуп алып келип эле октоп чыгып эле анан октой эле атып чыкты өзү дейт, мылтыкты кучактап. Анын үйүндөгүлөр баягы апасы, чоң апасы, Кудай сактасын, эмне болуп кетти деп, анан көрсө уйду уурдап кетти дейт. Анан ошо Айтбатов өзү айтып берген экен Розага. Анан Роза айтып атат. Ошондой айтып атат. Анын сезиминде ошол убакта баягы иттердин үндөрүн, үргөн үмүттөрүн угуп туруп, ошону үнүнө жетеленип, изин кубалагандай болуп көчөгө чуркап чыктым дейт. Жакта үрүп атат, ошо жака чуркап барам, андан ары үрүп атат, ошо жакта кубалап баратам. Үн кубалап атып, ойлоп атам дейт да, ошо малды уурдагандар ошо жакта болсо керек деп аркасынан кубалап, ошондой сезимге алдырып, анан чуркап баратат. Анан ушундай ачууланып атам дейт. Ичимде бүт кайнап атат дейт. Атам тагдыры тигинде болсо, эл душманы болуп, биз элден чыгып калсак, анан болгон көзгө басар бир уюбуз болсо, ошону менен оокат күнүбүздү көрүп алсак, аныбыздан да куркансак, такыр эле жашоо тагдыр бизди талкалады деп, ушундай нааразы болуп туруп, анан алдыман чыкса эле дейт, эчтекесин аябай туруп, ким чыкса да тууган болсо деле атчудаймын дейт. Ушундай сезимге кирдим дейт. Ушундай бир албут сезимге алдырып, чуркап баратам дейт. Бир убакта эле ошол иттин үнүн кубалап барып, анан ал үндөр алыстап, анан тынчып калды дейт. Анан эки жакта алаңдап карасам дейт, айылдын четине чыгып кеттим дейт. Караңгы, ал убакта заңгыраган светтиги эчтеке жок да. Түнү караңгы. Бирок айылдан чыгып калганы белгилүү. Анан ошо айылдын четине чыгып калып турдум дейт. Анан эмне кыламды билбей, эки жакта тырышап, кайсакта үн чыгат деп ушинтип турсам, маңдайдан кайдан жайда белгисиз бир абышка чыкты дейт. Кадимкидей абышка дейт. Анан мен анын өңүн карасам, тааныбайм дейт. Ким экенин билбейм. Бирок өңүндө ушундай бир мээримди сездим дейт. Анан ал киши учурашып, анан ай, кайдан, ким болосуң, жайыңдачы, каяка түн ортосунда чуркап чыктың, мылтыкты көтөрүп десе. Анан айтып бердим, шашып эмне кылганын билбейм, баарын айттым, үзүп айттым, кыскасы ошону айттым. Ушинтип жалгыз уюбуз бар эле уурдап чыкты, ошонун аркасынан баратам. Азыр чыкса эле атам деп ошону айтсам, анан айтты. Кой, ачууңду бир мага бар. Бол деп ушундай бир тыйды дейт. Анан урушкан жок, кагып силккен жок дейт. Анан мындай бир эле ушундай мээрим менен айтты дейт. Анан сен ачууңду бир мага бас. Сен ал ырыскыңдын аркасынан кубалаба жетпейсиң, бол дагы силерге буйруп атты дейт. Бирок сенин ырыскың такыр башкадан болот. Сен ушул жерден азыр ачуу калтырып аркасынан кубалап жетсең, сен жашооңду бузуп аласың. Андан көрө ушу ойдон ташта дагы кайт үйүңө. Сенин ырыскың башкадан болот деп эле койду. Анан аны айтса дейт, кадимкидей аны угуп, бир тынч алып, жаным жай алгандай тынч алдым дейт, бирок акылым дейт түшүнбөй атам дейт. Акыл менен жан дүйнөнүн ортосунда тирешүүгө баштады. Ал кишинин сөзүнө уюп ушундай тынч алдым дейт, мындай кабатыр болбой дейт. Бирок акылым уйгу-туйгу болуп туруп кой. Азыр ушундан кургалсак эмне күн көрөбүз, мен түшүнбөйм деп атат да. Акыл кубала жет деп атат, биягым топук болуп жүрүп кой, макул дедим дейт. Тиги абышканын сөзүнө. Анан эмнегедир дейт. Ошол абышка болду. Ушунун тышта дагы баягы ачууңду берип, ушул жактан токтоп дагы артка кайт үйүңө бар. Сенин ырыскың башкадан болот дегенден кийин кайрылуу үйдү көздөй жөнөп баратам дейт. Анан бирок акылым кое элек. Анан бир кадам аттай электе дейт. Кайрылуу эле кайра аттай электе бирде мени сурайын дедим окшойт. Ишил кайрылып, акыл менен
тирешип атты. Кайрылсам дейт, тиги киши жок. Жок дейт кадимгидей. Түшүнүктүү түн дейт. Бирок эки жакка басып кеткиде эми абышка кары киши кандай басып кетсе дагы эми бир 10 кадам шилтегендир мен бир көз илмемде. Ошо 10 кадам болсо да көрүнөт эле да. Нар жакка бер жакка бастым дейт, таппай койдум, эч жок дейт. Анан көрүндү, эмне болду деп таң калдым дейт. Бирок сезим башкача сезим орнап калды. Анан жанагы сөзү кулагымдан кетпей койду дейт. Сенин ырыскың башкада, буну тышта, бул силерге буйруган жок дейт. Дегени менен өзүмдү өзүм алдап деп анан кайра кайттым дагы үйгө барганда таппаган ошо менен кетти деп айттым деп. Анан өзүнүн ичинде ушул нерсени тутуп карманып калды. Себеби чоң апасы бала кезинен жомок айтып атып ушундай кыдыр жөнүндө көп жомок айткан, эсинде болду ушу кыдырго деп өзүмдү өзүм ушундай жоктуктум деп. Ошон менен ал окуя бүтөт, ал балалык кези, анан өмүр кетет, уланат. Анан Айтматовдун кандай болуп жашоо жолу өзгөргөнүн билесиңерби? Өзү Айтматов билими боюнча, кесиби боюнча ким эле? Я. Ветеринар. Неме? Зоотехник же зоотехник болуш керек. Ветеринар зоотехник болот дагы. Анан эч кандай филологияга, адабиятка тиешеси жок. Туруп эле дүйнөлүк деңгээлде жазуучу болду. Анын турмуш жолу өзгөрдү. Кийин дүйнөгө атактуу жазуучу болгондон кийин өзү акыркы чыгармаларында билесиздер, ошо касиеттүү дүйнөсүнө тиешелүү чыгармаларды жазган. Мисалы, Чыңгыз Хандын Ак булуту. Окумайбы? Ал жерде да чоң, ал дагы чоң касиет. Кассандра жөнүндө ал дагы бул ошондой тематика жазганда, анан ошо акыркы жылдарында кийин ушу бала кездеги окуяны карындашына айтты. Анан карындаш ону ушундукан айтып атты. Ушундай болду. Ошондо айтыптыр, көрсө болду ошол абышка кыдыр болуш керек, ошону мен кыдырдарыгына окшойт деп өзүнүн баамын айтмак. Себеби өзү да иликтеп көрсө, өзүнүн жашоосу кескин түрдө кадимгидей өзгөрдү. Баштапкы нугунан Союздун илеби, эл душманынын баласы, аны ошондой болгон күндө дагы ал катардагы, кандай десем, катардагы адамдан да төмөн болчу. Анын жолу буулуу болчу чындап келгенде. Бирок чыгармачылыгы менен өзүнөн өзү жол ачылып, бияктан Кыргызстандан жол ачылбай, каяктан ачылды жол? Франция. Москвадан француздар, Луярдын жардамы менен. Болбогон жерден эле жол ачылып кетти. Анан дүйнөлүк деңгээлде таанылды да, анан биякта такыр башка болду. Жашоосу өзгөрүп кетти өзүнүн. Анан өзүнүн гана жашоосу өзгөрбөй, кыргыздардын бир топ кыргызга да мындай салым кошту. Мен түшүндүк да, кыргызды тааныпты деген. Мына бул кыдыр чалган. Эгерде адамды